Анан кийин документтерди бергиле дегенбиз. Силер болгону бүгүнкү күнгө чейин 16 эле документти берипсиңер. Мамлекеттик документтер. Калганынан неге бербей атасыңар? Неге мынча аябай жай иштеп атасыңар? Президент өткөн жылдын башында уруксатсыз салынган турак жайларды трансформациялоо тапшырмасын бергени маалым. Жарылыкка ылайык Ош облусунда 16199 түтүн кызыл китеп алуу үчүн арыз менен кайрылган. Аларды атайын түзүлгөн комиссия текшерип, жыйынтыгында документтер берилери айтылат. Кече 28 декабрда өлкө башчы Садыр Жапаров облус башчысы Зиядин Жамалдиновго Ошто бул багытта иштер жай жүрүп жатканын айтып, мыйзамдуулугуна көңүл бурууга чакырды. Ош обласына барып, 15.084 эмне үчүн 16.000ге кетип калды, ушул жагын карагыла. Трансформацияга чыгарып бербешибиз керек, пустой жаткан жерлерди. Биз өзүбүз продукция менен камсыз кыла албайбыз, импорттоп атабыз. Мисалы, бир эле буудайды алганда биз 60% импорттойбуз. Бир эле буудайды алганда. Жерибиз жетпейт ана. Ошон үчүн карагыла бул байчы. Ошолор баягы түшкөн арызды толугу менен жерине барып, өздөрү жеке текшерип көрүп атат. Бу жерде мындай коррупция кылып жиберүүгө же бирөөнүн акчасын алып алып, ошону 291-токтом менен мунапыска такап туруп, кызыл китеп берип коебуз деген маселе, мен бардык ошол комиссия мүчөлөрүнө эскертип айтат элем, мындай маселе даже ойдо болбош керек. Себеби андай кылууга дагы мүмкүн эмес. Себеп дегенде ар бир контурга, ар бир үйгө, ар бир фундаментке биз өзүнчө корутунду алып, ар бир фундаментке өзүнчө текшерүү жүргүзүп атабыз. Bir жыл ичинде Ош облусунда болгону 55 жарангана кызыл китебин алган. Кара Суу районунда 16, Араванда 21, Нокатта 18 үй бүлөгө кызыл китептери берилди. Арасында 78-90 жашка чыгып, биринчи жолу үйүнө мыйзамдуу кызыл китебин алгандар бар. 96-га чыккан апа жер ала албай жүрөт экен. Мына ошо кишиге жер бердик. Мына сиз 70ке келдиң деп атасыз. Мына сиздин жериңиз. Эми Кудай буйруса, сиздерге окшогон карапайым элдин укугу толугу менен корголот. Biz söz berебиз. Кара Суу районунда биз 16 кишиге кызыл китебин бердик. Мына эртең күнү Араман районунда 20 киши, ошондой эле Өзгөн районунда 20 кишиге берилет. Кудай буйруса, кийинки жылы биринчи кварталга чейин биз толук аткарабыз деген убаданы беребиз койчу. Ош облусуна турак жай салууга жердин тартыштыгы жогору. Айыл өкмөттөрдүн ар биринде жер алуу үчүн арыз жазгандар 3000ден 5000ге чейин жетет. Асты 20 жылдан бери кезек күтүп жаткандар. Тургундар буга чейин бир канча жолу наразычылыгын билдирип, регион телеканалына кайрылышкан эле. 40 гектар жердин кен планы бар. Трансформациясы болгондон кийин 15 жылдан бери вообще чек ала элекпиз. Атабыздан бери алган эмеспиз мына. Өзүбүздүн пулубузга эле. Бир кылдары бар мына чектерин, үлүш жерлерин берип коюп, чек беребиз деген үчүн. Үлүш жерлеринен налогторду төлөшөт, али кечең налогун жылда төлөйт, бирок чек ала албаган да. Şu bizi yerimizi mizamlaştırıp bersin, çekimizi bersin, har xil kılmasan mana Bişkekden ham onaqa 355 protokol deb undan ham keldi mana. Endi şu 40 gektarda lekegen ölçep berishgan, qoziq qoqib bergan ko'pchilikka. Endi hozir o'shani ham bu yosh bola uchunmi endi ekoringlar, palondaqa qilinglar, o'ta 70% договор bo'lgan. Жерлерди жөн эле элге мыйзамсыз таркатууга жол берилбейт. Бул көйгөйдү жоюу максатында бийлик аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү курууну көздөйт. Учурда Ош облусунун Араван районунда бийик кабаттуу үй салуу иши жанданган. Алдыда облустун бардык районунда көп кабаттуу үйлөрдү көтөрүү иши колго алынат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.